Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Урматтуу бир туугандар, эми бардыгы Алла Тааламдын өкүмү менен болот экен. Бул жерде мен алсызмын, мен үчүн эмес, бул Аллахтын өкүмү менен. Биздин Instagram баракчага ушундай маалымат келди эле, ушу энимдин бир оорусу бар экен, муктаждыктар бар экен. Түркияга барып операция кылышы керек экен. Анын атасы айтып кетсеңиз, эмне деген диагноз болот? Баламдыкы спина мозговая грыжа болот. Стамбул шаарында 3 операцияга муктаж. 3 операциянын баасы $25,000 болду. Балам төрөлгөндө спина мозговая грыжа менен төрөлгөн. 8 айында белинен операция болуп. Анан ошодон Турцияда ошо операциясына могу белине, бел жагына, анан 2 бутуна, анан табасыгына операцияга муктаж. Аз бул баспайт, бут баспайт, инвалидный коляска менен балам. Калган ошо инвалидный коляска менен төрөлгөндөн баштап баспайт. Анан бир туугандар, эми албетте биз элибиз ушунчалык кайдыгер эмес. Ушундай жарокер элибиз бар, алхамдулилля. Анан ушу кайдыгер болбой ушу бир тууганыбызга кайрылыптыр, мынакей зекетин берип коет элек, кимге беребиз деп ушу бир тууганыбыз кайрылган экен. Анан Алла Тааламдын өкүмү менен ушу инибизге бир айтып кетсеңиз, өзүңүздү тааныштырып. Ассаламу алейкум. Биздин атыбыз Аслан. Ушу өзүңүздөр көргөндөй, эми бул видеого түшпөй эле коелу дегенбиз негизи. Андай ниет жок болчу, бирок азамат досубуз ушул башкаларга да себепкер болосуздар депчи. Эми баа көп күтсө көл болот дегендей, Кудай буйрса биз дагы алдын жетишинче жардам кылганы келдик ушу атайын ниет менен. Иншалла сиздер дагы ушул жакшылыкка себепкер болуп калыңыздар. Бул садака баледен сактайт дейт. Бул бериштик менен адам кембагал болуп калбайт экен. Бериштик менен наоборот ошол тапканыңыздарга береке болот иншалла, сөзсүз. Буга көптөгөн Аллахтын угадалары бар. Аллах разы болсун. Аны ошо элдин көзүнчө айтып эле коңуз, суммасы канча алып келдиңиз бияка, ошону айтып коңузчу. Бияка биз 100,000 сом алып келдик. Аллах разы болсун. Бисмилла деп башталып, жакшы башталып, иншалла ушул акча топтолуп кетсин деп жакшы ниет менен. Урматтуу бир туугандар, мынакей акыркы учурда эми баягы чын-чынында келгенде чулумдар, ар кандай аферисттер ушу ортодон акчаны мындай мойсоп кетип атпайбы? Бул жерде мына түзмө-түз өзүнө келип, зыярат кылып, баарлашып, анан мен азыр реквизиттерди калтырып кетем. Сиз айтыңызчы, ошо номериңизди айтыңыз өзүңүздүн видеого. 0705 88 21 90. Анан келинчем номери 0500 88 21 94. Төмөндөгү реквизиттерге акча которордон мурун алгач ушул номерге чалып, ушу атасы менен байланышып, колдон келсе зыярат кылып кетсеңиздер да болот. Мүмкүнчүлүк жок болсо, мына айрыкча Москвадагы, чет элде жүргөн мекендештерибиз ошо түзмө-түз ушул номерге чалып, байланышып, сүйлөшүп туруп анан которуңуздар иншалла. Себеп дегенде ушундан дагы колдонуп кетиши мүмкүн да. Аллах разы болсун сиздерге, Аллах разы болсун. Эми биз деле баягы ортодо кыпчылган эмеде болбой, эми негизи ушу пайдасы тийген үчүн эми муну ниетибизди Аллах көрүп турат. Эл көрсүн үчүн эмес, ушундан бир кандайдыр бир туугандарыбыз ушул видеодон таасирленип 1000 сом болобу, 500 сом болобу, ушул сиздер көрсөтүп кеткен реквизиттерге кыргытып койсо, биздин ортодогу кылган кызматыбыз иншаллах максатыбызга жеткен болобуз да. Анан ошо Аллах разы болсун. Ооруну Аллах берет экен, анын шыпасын Аллах берет экен да. Аллахтын чечими менен болуп баары. Иншалла анан себепкер болуп кетиңиздер. Кудай буйруса жакшы болуп кетесиң, балам.